Дыйкандарга негизинен бизде тиги өкмөт тарабынан чоң колдоо болуп, жыл сайын быйыл уже 6 долбоор болду айыл чарбасын каржылоо жөнүндө. Мунун 1, 2, 3, 4, 5 долбоор иштетип келди. Бүгүн 6 долбоорду уже биз Айылбанк тарабынан полностью кандай десем, полностью осваивать этип, уже бизге бөлүнгөн акчанын баарын элдерге, фермерлерге жеткирип бердик да. Мындайча айтканда каржыладык да. Өкмөт тарабынан мал чарбасын колдоодо, өсүмдүк өстүргөн фермерлерди колдоодо жана мындайча айтканда экспортко багытталган агропереработка өсүмдүк продукцияларын кайра иштетип чыгарууда чоң колдоо болуп атат. Мындайча айтканда быйылкы жылы дагы ошо айыл чарба каржылоо 6 программасынын негизинде баягы асыл тукумдуу племенной скотту колдоодо дагы алардын пайызын төмөндөтүп 10% эмес 8%га жылдырдык. Мындан тышкары дагы өкмөт тарабынан мындайча айтканда садоводство деп коет го, багбанчылык кылып, азыркы баягы традициондук багбанчылык эмес, баягы жапыз бойлуу карликовый деревья деп ошолорду да өнүктүрүп өстүрүүгө чоң салым кошуп атабыз. Эми биз айыл чарбасына берип атканда негизинен биздики баягы мал өстүрүүгө, жер иштетүүгө же болбосо айыл чарба продукциясын кайра иштетүү болуп эсептелет. Булардын насыялары жанакы өкмөттүк программалар боюнча 10% менен. Анан кийин жанакы мен айтып кеткен асыл тукум өстүрүү, мал өстүрүүдө 8%га чейин. Анан кийин жанакы айыл чарба продукциясын кайра иштетип, башка продукция чыгара турган болсо аларга 6% менен да. Эң негизги керектүү документтери бул кардардын өзүнүн жеке документтери, күрөөгө кое турган мүлк документтери жана эмне иш кылып аткан боюнча уруксат берүүчү документтер. Эгерде мал иштете турган, мал үстүтө турган адам болсо, мунун мал сарайы жөнүндө документ, малынын саны жөнүндө, малынын составы жөнүндө документтер болот да. Эгерде жер иштеткен биздин кардар болсо, ага жеринин өлчөмү, аянты, эмне жер, аянт жерби, кайрак жерби, ошол жөнүндө маалымат керек. Анан основной документтер ушул да. Биз негизинен насыя берип атканда кардардын ошо малдар менен кайсы, мисалы кой багытында болсо кой, уй багытында болсо уйду баккан тажрыйбасы барбы, канча жылдан бери багып келатат, уйдун саны канча, жыл сайын канчага көбөйтөт, динамикасын биз сыйра изилдеп туруп, бул кардар ошону оорутпай багып кетет экен деген ишенимде болуп туруп, анан насыя беребиз. Кокус кырсык болсо, эгерде эме баягы форс-мажорный обстоятельства деп коет, андай болуп калса, эми конечно кардарларга, биздин кардарларга өзгөчө андай болбосун. Андай болсо биздин банк кардар менен жолугуп, сүйлөшүп, жеңилдетүү жолдорун издеп, баягы проценттерди токтотуп, же болбосо узартып берип, же бир какой-то бир ыңгайлуу шарт түзүп бергенге биздин банк дайын даяр. Эгерде такыр жер болсо, ошону өздөштүрүүгө тиги жергиликтүү тиги өзүн өзү башкаруу айыл өкмөтүнөнбү же акимияттанбы макулдук алып туруп, ошол жерди өзүнүн менчигине өткөрүп туруп, мисалы багбанчылыкка колдонсо, биз ошондойду колдоп берүүгө даярбыз. Биз андайга насыяны 5 жылга чейин берүүгө даярбыз. 2 жылдык льготный периоду мененчи. Башында 2 жыл эчтеке төлөбөйт, эми баягы жерди иштетет, бакты өстүрөт. Кача 3 жылдан баштап тиги түшүм бере баштаса, ошондон баштап төлөй баштайт. Ошондой шарттарыбыз бар биздин. Негизинен айыл чарбасына насыяларды биз кыргыз сомунда беребиз. Анан жанакындай агропереработка же баягы кызмат көрсөтүү же соода саттык тармактарына доллар түрүндө да беребиз, евро түрүндө да беребиз. Эгерде биз кардарга баягы насыя алып атканда башында кайсы валюта менен, кайсы ставка менен берсек, ошо насыяны толук жаап бүткүчө ошо ойдон калат, өзгөрүүсүз. Бүгүнкү күнгө айтып кетсем, биз баягы Айылбанк ачык акционердик коому катары баягы финанс институту болуп калып атпайбыз. Биз акча берип эле тим болбостон, биз кардарларды ар кайсы айылдардан, райондордон топтойбуз.
топтоп туруп анан биздин өзүбүздүн тиги консультативдик кеңешме берүүчү партнердук организацияларыбыз бар. Алар дыйкандарга малдын сүтүн кантип өстүрүш керек, малды үйдү кантип багыш керек, кайсы жерге соя эгиш керек, кайсы жерге жүгөрү эгиш керек, кайсы жерге күрүч эгиш керек, анан кантип аларды багыш керек, өстүрүш керек деген көптөгөн семинарларды республикабыздын улуттук блок бурчунда өткөрүп турабыз.